қаласының Көкбөрі Федерацияның президенті Жүнісәлиев Рамис Майрамбековичке сөз кезегін берем. Assalamu alaikum, hurmatlı Көкбөрі görünmenleri, hurmatlı Көкбөрішler, жалпы қонақтар. Барыңыздар елдегі şu 10 günden beri şu bizim Kırgızстанның içinde 7 областан beri gelip bizim балбан жігіттер Көкбөрінің ойнап ынтымағын бейіз açat. Бұл ойынның қандай башталды сіздерге маалымат ретінде айтып кетелік. Biz көчмөндөр ойында жүргөндө ушул ойынга себепкер болгон биздин эки атактуу көкбөрүчүбүз бул Манас Ниязов менен Султануулу Кубанычтын себепкер болушту да бул ойунга. Майкелер, ошол оюнду баштап бериңиздер бизге. Биз ошол оюнду ынтымак оюн улантабыз деген максатта бизге сунуш берген. Биз ал сунушун албетте колдоп, Кудай буюрса мына сиздин ар бир өкүлмө Моңдун өкүлдөрүнүн колдоосу менен Кудай буюрса бүгүн жакшы жыйынтык табабыз. Барыңыздар ушундай оюндар биздин элибизде кут болсун. Мен дагы бир маалымат ретинде сиздерге айтайын. Жакында эле ошол Америка Кошмо Штатынан келдик. Ал жакта Чикаго штатында расмий федерация ачтык. Кудай буюрса ал жерден өзүбүздүн федерацияга базалардын баарын сүйлөшүп, аттарды калмай турган база, балдардын жатаканаларын буюрса сүйлөшүп келдик. Буюрса 2025 жылы май айларында ошол жактан биринчи Көкбөрү оюнун өткөрөбүз. Албетте мен Көкбөрү федерациясында тургандан кийин биз мамлекетибизге абдан ишенебиз. Бизге ушундай алтын айдан бүгүнкү күндө аябай керек болуп турган биз Жамал Мелбайкевичке өзү мамлекеттин өкүлү катарына айтып кетти. Президентибиз келип капсула салды. Буюрса биз 2025 жылы ушул жерде заманбап жакшы ат майданында оюн көргөзөбүз деген чоң ниетибиз бар. Кудай буюрса биз мамлекет башчыбызга, мамлекетибизге ишенебиз. Ушундай ат майдан салымдарына баарыңыздарга ушундай оюндар кут болсун. Жеңишке жеткен командаларга жеңишиңиздер кут болсун.